Мен Матказиева Гүлнар Эргешевна, Кадамжай райондук аялдар кеңешинин төрайымы. Ушул бизде азыркы мезгилде жүрүп жаткан 25 ноябрдан баштап жүрүп жаткан 16 күндүк зордук зомбулуксуз жашоо ток-шоуну өткөрүп жатабыз. Азыркы мезгилде биз ушу ток-шоуго социалдык эмгекчилерди, ийимдин кызматкерлерини, медициналык кызматкерлерди жана ошондой эле билим берүүнүн сос адистеринди чакырып жакшы дискуссияларды өткөрдүк. Ошолордун зордук зомбулук боюнча маалыматтарын уктук. Бул жерге бүт айыл өкмөттөрдөн, шаардык кеңештерден келген аялдар кеңешинин төрайымдары келген. Ошолорубуз бардыгыбыз азыркы мезгилде зордук зомбулук боюнча ток-шоуну өткөрүп атабыз. Бул жерде азыр жакшы маалыматтар берилип атат, жакшы дискуссиялар жүрүп атат. Ошолордун кандай жумуштарды аткарып аткандарыны, кандай жамандыктардын алдын алып аткандарыны, ошолор боюнча жакшы маселелер болот. Мен Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук кол кызматынын жыйынынын улук тескөөчүсү милициянын майору Жалалов Бактияр Каламович. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө мына Кортастар Кыргыз Республикасынын аймагында, мындайча айтканда республиканын аймагында бүт жерде эле жанагы зордук зомбулуксуз 16 күн аталыштагы иш-чара өтүп жатат. Ошол иш-чара биздин райондор аймагында дагы өткөрүлдү. Бул иш-чарага райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы, билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери жана милиция кызматкерлеринин катышуусунда ушу ар бир айылдарда билим берүү мекемелеринде атайын ушул 16 күн зор зомбулуксуз жашоо аталыштагы иш-чаралар жогорку деңгээлде уюштурулуп өткөрүлдү. Мен ойлойм, ушул район аймагында биздин өспүрүмдөрдүн үй бүлөлүк жубайлардын коопсуздугу үчүн бир топ иш-чаралар уюштуруп өткөрүлдү. Мен ойлойм, зор зомбулукту алдын алуу боюнча биз бир топ салымыбызды коштук деп айтсам болот. Кадамжай райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Адамова Шарипбек Камаловнамын. Биз ушул бүгүнкү зордук зомбулуксуз 16 күн деген иш-чара өтүп жатат. Бизде ошол иш-чаранын негизинде биз бардык райондук ички иштер бөлүмү менен биргеликте, райондук билим берүү бөлүмү бардыгыбыз биргеликте иш-чаралар түзүлүп, чоң жумуштар аткарылып жатат. Ар бир мектептерде иш-чараларга катышып, биздин башкармалыктын социалдык кызматкерлери менен биргеликте ушул зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча үймө кыдырып, жолугушуу протоколдору түзүлүп жатат. Ар бир үйгө киргенибизде биз ушул зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрмө берилип жатат. Ошондой эле райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Муратова Гүлшан турат. Ошондой эле сос адис Данова Шайхалова. Ошондой эле бул жерде массалык мектебинин директору Николай Малыч, ошондой эле Токтой Лязова, почта башкармалыгынан, ошондой эле бардык аялдар, айыл аймактардагы аялдар кеңешинин төрайымдары турат. Ошондой эле биздин Кадамжай райондук аялдар кеңешинин төрайымы Матказиева Гүлнар эжеке, ошондой эле Казбек эжекелер турат. Зомбулук бул инсандын социалдык топту же коомдук ооруга, майыптыкка, психологиялык ойнугунун атайлап физикалык күч, бийлик колдонуу. Азыркы учурда ошол зордук зомбулуктун идеалисттик теориясы жүрүп аткан экен. Таптардын пайда болушу менен ички зомбулук байланыштырган. Австралиялык жана башка тараптар жана мамлекеттин пайда болушунун чечүүчү ролун социалдык революциянын мезгилинде тарыхый зарылчылыкты ишке ашыруунун маанилүү формасы болуп, эмоционалдык өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет. Зомбулук баланын тагдырына балта чапат. Зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Кабылдашы ыктымал. Кыргызстанда балдарга карата катаал мамиле жана зомбулук кеңири жайылган.
Балдардын 73% үй бүлөдөгү ташкоо жана тоот болгон мамилелерден жапа чексе, эмгек мигранттардын балдары адатта чоң ата, чоң энелеринен, туугандарынын үйүндө же интернеттик мамил келген коноктор кандай иштерди алып барып сөз берели? Ата-энеси миграцияга кеткендер 5611 бала катталган. Алар боюнча биз азыр райондук билим берүү бөлүмү, райондук ички иштер бөлүмү менен биргеликте иш-чараларды түзгөнбүз. Иш-чаралардын негизинде биздин ар бир ай өтүндө социалдык кызматкерлерибиз бар. Терде соц педагогдор менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Азыр мектептерде өздөрү билишет, жакшы баардыгы шарт мэриялар бар. 111 ишенин телефондорун илгенбиз. Качан гана ушул зордук зомбулук болуп калганда ушул 111ге чаласыңар деп биз түздөн түз иштеп атабыз. Биздин азыр зордук зомбулук боюнча бизге 111 ишенин телефонуна бир жолу ушундай кабар келип түштү. Ошол боюнча биз иликтедик. Биз барган кезде ал жерге идендер менен, айыл өкмөттүн сусадистер менен барып түздөн түз иштеп барганыбызда ал жерде зордук зомбулук көрүшпөптүр. Бир гана атасы ичип келип, ички иштер кызматкерлери. Саламатсыздар, урматтуу иш-чаранын катышуучулары. Биз райондук ички иштер бөлүмү ушул баягы биз андай иш пландардын негизинде тийиштүү мекемелердин социалдык башкармалыгы, билим берүү мекемеси, жергиликтүү өзү башкаруулаган кызмат менен биргеликте ар бир мектептерде айдарда ушул иш-чараны өткөрдүк. Катталган фактылар бар, соттуктарга жиберилгендер бар. Кээ бир үйлөрдө жана айтпайбы, зор зомбулукту баягы бир үйгөдө үйдүн мүчөсүгө карата баягы физикалык жактан зомбулук. Эгерде күйөөсү тарабынан аялга карата зор зомбулук катталган болсо, бизде баягы 75 берүүнүн негизинде коргоо ордери эскертүү үчүнгө берилип, андан кийин кайра бир айга узарган күндөр болгон да. Ошол негизинде дагы кичине баягы үйгө зомбулуктар азайат десек болот да. Анан көпчүлүк учурларда азыр мына декабрь айынан тийиштүү жазаларды алышыптыр да, ушул жооп берүүлөрдүн негизинде. Ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Бирок коомчулук арасындагы иш-чаранын жогорудагы баягы 16 күн зордук зомбулуксуз жашоо аталыштагы иш-чаранын жүрүшүндө мен ойлойм, ошо райондук ички иштер милиция кызматкерлери мына коомчулук тийиштүү боюнча өз салымыбызды кошуп элдерге жалпы түшүндүрүштөрүн жүргүздүк деп айтсам болот да. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү учурдун катышуучулары, урматтуу айылдар кеңешинин төрайымдары. Мынабы зордук зомбулуксуз 16 күн жашоо деген иш-чара боюнча ошо саламаттык сактоо ишканасы, райондук борбордук ооруканабызда бүгүнкү күндө основной травма алып, денесинен жаракат алып, зордук зомбулукка кабылган жарандарды дарылоо үчүн биздин аймактагы конунун сыныктар жана травматология бөлүмүндө 4 дарыгер эмгектенет. Бүгүнкү күндө мурда өзүңүздөр билесиздер, травматологияда күзөттөгү дарыгер жок болуп, хирург дарыгери травматология бөлүмүндөгү кайрылган методдорду карайт эле. Ошо зордук зомбулукка кабылган жарандарга дагы дарылоо жардам көрсөтөт эле. Азыркы күндө хирургия бөлүмүндө травматология бөлүмүнүн күзөттөгү дарыгерлери бөлүнүп, бизде травматология бөлүмүндө дем алыш күндө түнкү учурда круглосуточный бир дарыгер, бир медайым, бир санитарка кызматы круглосуточный келген кайрылган элдерге өзүнүн жардамдарын көрсөтүшүп атат. Андан сырткары мындай иш учурунда биздин поликлиникабызда бир травматолог дарыгер, анан бир медайым, ошондой эле мына зордук зомбулуктун түрлөрүн айтып өтүп кетти төрайымдын орун басары. Психикалык зордук зомбулукка кабылган жарандарга, аялдарга жана жаш балдарга дарылоо көрсөтүү максатында бизде психолог дарыгерибиз бар, психолог медайымыбыз бар. Ошолор өздөрүнүн методикалары менен психикалык зордук зомбулукка кабылдыбы, кабылган жокпу, кабылган болсо ошонун кандай осложнениясы калды, ошону кантип дарылаш керек, кандай кеңеш бериш керек,
ошол жерде бардык методикалары менен өздөрү тийиштүү жерлерге регистрация кылып кабар берип, райондук ички иштер бөлүмүнө жана райондук прокуратура бөлүмүнө, ошондой эле райондук социалдык коргоо бөлүмүнө өздөрүнүн кабарларын берип регистрация кылып, ал жерде толтура турган зордук зомбулукка кабылган жарандарды толтура турган өзүнүн атайын Стамбулский протокол деп коет, 19 барактан турган 3 экземпляр протокол толтурулган мезгилде протоколдун 1 экземпляры ошо зордук зомбулукка кабылган жарандын өзүнүн колуна берилип, Вальнойдун биздин тилде айтканда 1 экземпляр көчүрмөсү прокуратурага берилип, 1 экземпляры ошо ишенимдүү өкүлүнө берилет. Эми бул иш-чаралар боюнча биз негизинен медицина пайда болгондон баштап эле зордук зомбулукка кабылган жарандарга бардыгына ким экенини, аял же эркек же бала, жаш бала экенини, инвалид экенине карабастан медицина тармагы тийиштүү жардамдарын көрсөтүп, алдын